Адамдын мүмкүнчүлүгү 100% дейт. 100%. Анткени адам бул бир эле зат. Анын сыпаттары окшош. Окшош болуп, адам бир зат болгон үчүн Алла Таала ошондой боло аласыңар деп бизге жүктөдү. Болгону ким ошого талпынып атат? Ким аракет кылып атат? Аракеттер ар башка болот. Ошон үчүн ошол деңгээлдеги адамдар биз экинчи деңгээлдеги адамдарга чөйрө керекпи? Эми ошол 2-ден 3-кө чыгарыш үчүн устат керек экен да. Устат керек. Устат кармаш керек. Кандай устат кармаш керек? Ошол жолду басып өткөн устатың болсо, ал адам ошо сени ошол жолго сүйрөп чыгарат экен да. Мисалы үчүн рецепт берет. Мисалы үчүн сен 3кө чыгыш үчүн мына ооруга салыштыра ал да. Сенин башың ооруйт. Же ашказан ооруйт да. Аны айыктырыштын жолун сен издеп жүрө бересиң. Бирок өйдө дөңгөлдөгү дарыгерлер билет. Момо страмон ичсең башың айыгат деп. Же муну ичсең сен ичиң оорубай калат деп. Ошондо устат болсо сени үстүгө чыгарат экен дагы, ошондой адамдардын арасына кошот экен. Ошон үчүн эң биринчиси ал деңгээлге чыгыш үчүн, эми ошону айта кетин акыркысы. Сенде устат болуш керек. Чубак устат рахматуллахи алейхи, Алла райымын алган болсун, жана ошого окшогон чоң аалымдарыбыз. Экинчиси устаттан тышкары экинчиси сен өйдө ылдый өйдө деген же аз көп деген жакшы иштерди тандабастан кылышың керек. Үчүнчүсү сен согушту өзүңдүн нафсиңе жарыялашың керек бүттү. Анткени пайгамбар айтат, согушка каршы чыккан баатыр деп өзүнүн нафсине каршы чыккан адамды айтат элем дейт пайгамбарыбыз. Ошон үчүн айтылат да, пайгамбар согуш майданынан аскерлери менен үйүнө кайтып келатканда айткан экен. Биз кичине согуштан чоң согушка кайтып келатабыз деп. Ошондо сахабалар пайгамбарыбыз, бул согуш эмеспи дегенде, бул кичине болуп калат. Биздин нафсис менен согушканга караган деп айткан дейт да. Ошон үчүн биздин максатыбыз бар. Биздин алдыбызда мерчен пландарыбыз бар. Биздин алдыбыздагы биздин душманыбыз нафси турат. Бардыгы даяр. Ушунун баарын билбей, болбогон нерсени алек жүргөн адамдарды Кудай Таала акылсыз, ой жүгүртпөгөн, кайдыгер адам айтат дейт да. Ошон үчүн биз андай адамдардан болбостон өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек болот.